Өзүң өстүрбөгөн соң жаратылышка кол салба. Жапайы гүлдөрдүн терилиши эл жашаган конуштардын тегерегин бүлгүнгө учуратат. Жапайы гүлдөрдү үзүп, башка жандыктарды кармап, жок кылган адам өзүнүн сабатсыздыгын, акылсыз текебердигин жана жоопкерчиликсиздигин көрсөтөт. Адептүү адам табияттын койнунда таштанды таштоого, бутактарды сындырууга, ыр, кыйкырык, музыка менен ызы-чуу салууга, от жагууга жана башка жаман иштерди кылууга өзүнө жол бербейт. Адептүү адам бардык тирүү жандыктарды сыйлайт, аларга зыян келтирип, бүлүк салганга батынбайт. Жөө жолдон чыкпа. Сен эс алганы келдиң. Алар болсо бул жерде жашашат. Көчөдөн сейилдеп жүргөн адамдар үйүңө кирип алып, эмеректериңди сындырса, сага жагымсыз болобу? Күндөн күнгө алардын жашоосуна ылайык болгон жерлер ансыз деле азайып бара жатат. Өзүңдү алардын ордуна коюп көр. Ар кандай эс алуу, кандай гана болбосун, эгер жаратылышка терс таасирин тийгизсе, бул адеп ахлаксыздык. Эгерде сен турак жай, ишкана, жолдор жана башка муктаждыктар үчүн жапайы жаратылыштын мейкиндигин тартып алсаң, анда келтирилген экологиялык зыяндын ордун толтуруу үчүн табигый экосистеманы калыбына келтир, айрыкча токойлорду.